Gel kızım. Çayını iç. Sağ geç kaldı. Айдана Шодиева Новопавловка гимназия орто мектебинин 10-классынан окуучусу. 1-классынан бери окуудагы жетишкендиктери жалаң 5. Учурда мектептин президенти, Манас уюмунда мүчө. Ийгиликтеринин аркасында көптөгөн сынактарда 1-орунду алып келет. Айдана келечекте прокурор болууну кыялданат. Азыртадан китептен башын албайт. Бош убактысын мектептин китепканасында өткөрөт. Негизи мага тарых, англис тили, немец тили аябай кызыктырат. Мектептен тышкары мен ошол курстарга барамын. Келечектеги кесибиме мага пайдасын тийгизет деп ойлойм. Мындай ыңгайсыздык окуучуларга гана эмес, мугалимдерге да оор. Себеби 46 жылдык тажрыйбасы бар Майраш Молдобаева 30 жылдан бери Новопавловка гимназия мектебинде химия сабагынан билим берет. Айтымында эртең менен 7:30да башталган сабактары кечки 19:30да аяктайт. Мугалимдерде дээрлик эс алуу жок эсе. Мен Новопавловка гимназия орто мектебинде 1994 жылдан бери иштейм. Ал мезгилде окуучулардын саны, мугалим саны аз болчу. Азыр мугалим саны 200ден ашык, окуучулар 4200. Биздин мектептеги окуучуларга терең билим берүү үчүн мектеп кенен болуш керек. Мына биздин мектепке жаңы мектеп салынып атат. Ошол мектеп салынып атканда биз аябай кубанычтабыз. Бирок тезирээк бүткөрүп берсе биз үчүн эң жакшы болор эле. Мен ушул мектепте иштегенге сыймыктанам, окуучулар менен иштегенге сыймыктанам. Жаш балдар менен эмгектенгениме мен ыраазымын. Учурда бул билим уясынын жанына 500 орунду мектеп курулуп жатат. Бул азыр биздин жаңы курулуп жаткан мектебибиз толугу менен аякталып бүт элек. Тилекке каршы биздин азыркы учурда окуп жаткан мектебибизде 4200 жалпысынан окуучу бар. Бизде биринчи смена 7:30да күн чыга электе келишет жана андан кийинки смена 7:30да кечкисин кетишет. Күн батып кетет, караңгы болот. Анан көпүнчө ата-энелер кабатыр болушат балдарына. Жана дагы бизде коңгуроо убагында окуучулар аябай тыгын болушат. Окуучулар арасында мугалимдерге да кыйын, жана окуучуларга да кыйын азыркы учурда. Жана бул мектеп биздики аяктай турган болсо, кээ бир окуучулар бул тарапка өтүшөт, бул жаңы мектепке, анан бизде андай көйгөй болбойт. Бул жаңы салынып жаткан мектеп 500 орунга ылайыкташылган. Учурда 85% иш толук аткарылды. Белгилей кетсек, бул жакта жылуулук системасы, ичүүчү таза суу, ысык суу, дааратканасы дагы замандын талабына ылайык салынган. Кошумчаласак, бул жаңы мектеп жаңы окуу жылына кулачын ачмакчы. Эми мектеп Кудайга шүгүр эле, финансирование азыр акыркы мезгилде жакшы. Финансирование убагында жүрүп атат. Где-то бир 85% бүтүрдүк. Кудай буйруса азыр могул көрүп турганыңардын баары тең мындай черновой покраскасы калды азыр. Бир сыра дагы карап бар жогун текшерип, шкурить этип анан кийин краскалап койсок, Кудай буйруса бир балдарга жакшы кылып, балдар сүйнө турган кылышка аракет кылып атабыз. Анан 60тан ашык адам иштеп атат азыр данный момент. Отделочниктер наркы бетинде кафель коюп атышат. Кладка кылып аткандар бар. Жумушчулар иштеп атат, Кудайга шүгүр. Бүтүштүн аракетин кылып атабыз. Отопление иштеп атат, жакшы. Ичинчи жыл көрүп турасыңар. Баары тең сыноодон өтүп атат, ушунун баары азыр биз пока ушул жерде тургандачы, отопление дагы бар жоктун баары тең. Өзүбүзчө сыноодон өткөзүп, мына батареялардын ысыганын баарын карап, тегиздеп.
Ушул эми бүтүрүштүн аракетине кылып атабыз. Кудай буюрса балдарга бир мындай аябай жаңшы маанай жакшы нерсе менен кирип эле окуп калсын деген ниет, чоң ниет. Жалпы Сокулук районунда билим тармагында жакшы жетишкендиктер болууда. Маселен, Павловка айылындагыдай мектеп Күнтүү айылында да курулуп жатат. Мындан тышкары 2 бала бакча ишке берилди. Токпай айылында Токпай мектеп ачылды. Бизде дагы жаңы Пактада дагы 63-жылы салынган мектебибиз бар болчу. Ал жерде дагы 275 орундуу жаңы мектеп ачылды. Ал жер дагы заманбап мектеп. Балдарыбызга кубаныч тартуулап атат. Атбашы Манас аэропортунун жанында Атбашы мектебибиз бар, гимназия мектеби да, Атбашы гимназия мектеби. Мына ушул жерде дагы баланын саны көп болгонго байланыштуу, бул жерде дагы 45-80% бүтүп калды, бирок сентябрга бүтөбүз деп атат. Ал жерде дагы жаңы мектебибиз ачылат, Кудай буйруса. Анан өзүңүздөр билгендей, Чыңгыз Айтматовда 1700 баланын ордунда бизде 4888 окуучу окуп атат. Бул жерде дагы жаңы мектебибиз салынып атат. Азырынча сентябрга беребиз деп турат, бирок учурунда көрөбүз да, ал кандай болот. Анан бүт эле жаңы мектептерди айтып кетейин. Бизде Күнтүү айылында дагы Жамгырчинова атындагы мектеп, жаңы мектеп салынды. Мына бүгүн эртең ачылышы болот деп күтүп атабыз. Бала бакчалардан дагы азыр 2 бала бакчабыз ачылат. Ушул эле Күнтүү айылында дагы 75 орундуу бала бакча алда даяр. Мына ушул жуманын ичи ачабыз деп күтүп туруп атабыз. Анан Төрткүл айылында дагы жаңы бала бакча мурда курулуп, ишке берилбей токтоп калган экен, кандайдыр бир себептер менен азыр бүттү. Бала бакча аякада 90 орундуу бала бакча ачылат. Аны да ушул жуманын ичинде ачабыз деп күтүп атабыз. Биздин Сокулук районунда ушундай жакшы ийгиликтерибиз бар. Белгилей кетсек, район Бишкек шаарына жакын болгондугуна байланыштуу ички миграция күч алган. Мындан улам мектеп бала бакчалардын сыйымдуулугунан 2-3 эсе көп балага кулачын ачышууда. Деген менен акыркы жылдары Сокулук району өнүгүү жолуна бет алып, бир нече социалдык объектилер курулуп жатканы жакшы жышаан. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, ОТРК.